Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Лейлек районундагы сел кесепетинен кийин калыбына келтирүү иштерин ыкчам аткарууну тапшырды. Өкмөт башчы алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгышынан калкты коргоо чараларын көрүү керектигин билдирди жана тиешелүү тапшырмаларды берди. Жабыркаган аймактарда электр жарыгын кошуу, жолдорду тазалоо, ошондой эле ичүүчү суу менен камсыздоо иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматовдун маалыматына ылайык, Лейлек районунун 5 калктуу пунктунда 11 турак жай жана 14 социалдык объекти жабыркаган. Ал эми 4 унаа өтүүчү көпүрө сел алуу коркунучунда турат. Ал ошондой эле учурда бардык зарыл атайын техника жыйналып, ÖKM жана жергиликтүү калктан кеминде 200 адам ишке тартылганын билдирди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылдын 13 мартында болжол менен 16 Кутуста нөсөрлөгөн жаан башталган. 17:40 критический моментке жетип, Лейлек районунун көптөгөн 5-6 айлык аймактарына суу капта коркунучу жаралган. 17:45 баштап өзгөчө кырдаал министрлиги алдын алуу иштери баштаган. Акыркы калган маалыматтар боюнча ушу Лейлек районунун 5 айыл өкмөтүнө суулар каптаган. Бүгүнкү күндө 11 үйгө 8 ашканага 4 социальный объекти суу каптап берген. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айыл чарба тармагындагы мамлекеттик органдардын ишин сынга алды. Өкмөт башчы айыл чарбаны өнүктүрүү, президенттин 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы катары жарлыгын ишке ашыруу алкагында маанилүү багыттардан болушу тийиштигин баса белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиев кластердик өнүктүрүү жана тигил же бул облусту белгилүү айыл чарба өсүмдүктөрүнө карай адистештирүү аркылуу аймактардын атаандыштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Өкмөт башчы тармактын көптөгөн маселелери бир нече жылдар бою чечилбей келе жаткандыгын өкүнүү менен белгиледи. Мамлекеттик органдардын ишин иретке келтирип, бул багыттагы айрым функцияларды ажыратуу зарыл, дейт Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы жер саясатын аныктоо жана жерди трансформациялоо боюнча функцияны конкреттүү бир мамлекеттик органга өткөрүүнүн өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ал ветеринардык көзөмөл жаатындагы функцияларды тартипке келтирүү зарылдыгына токтолду. Алтын өндүрүү тармагы ата мекендик экономиканын стратегиялык сектору катары саналат. Анда өтүп жаткан бардык процесстерди максималдуу түрдө ачыктыгын камсыздоо зарыл. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз алтын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбековду кабыл алып жатып айтты. Өкмөт башчы пайдалуу кендерди иштетүүдө жергиликтүү калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиевдин айтымында аталган процесстин ачыктыгын камсыздоо өлкөнүн инвестициялык беделин чыңдоого өбөлгө түзөт. Премьер-министр Макмала алтын кенинин социалдык багытын эске алуу менен анын ишин узартуунун маанилүүлүгүн белгиледи жана Кыргыз алтындын жетекчилигине ыкчам тартипте Макмала алтын кенинин мындан аркы иши тууралуу сунуш киргизүүнү тапшырды. Премьер-министр жана Швейцария улуттук банкынын башчысы Томас Йордан Кыргыз-Швейцария кызматташуусун өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз өкмөтү региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында жерлерде социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртууга басым жасоону максат койгонуна өзгөчө көңүл бурду. Швейцария улуттук банкынын төрагасы аталган аракеттердин актуалдуулугун белгиледи. Ал өкмөттүн стратегиясы кыйла ишенимдүү жана так позицияга ээ экенин белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу айтууда биз Кыргызстандын улуттук банкы менен чектелбей турганыбызды айткым келет, деп белгиледи Томас Йордан. Адам укуктары боюнча буунун жогорку комиссарынын башкармалыгы биздин өлкөдөгү демократиялык институттарды бекемдөөгө жана жарандык коомду өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүдө. Мындай пикирин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков буунун башкы катчысынын адам укуктары боюнча жардамчысы Эндрю Гилмор менен жолугушууда айтты. Эндрю Гилмор буунун бардык иш-аракеттери коопсуздукту жана тынчтыкты камсыздоого багытталганын тариздеди. Уюм Кыргызстанды терроризмдик коркунучу аз өлкөлөрдүн катарына кошуп жатканы кубанычтуу, деп белгиледи ал. Билим берүү тармагында, анын ичинде өлкө мектептерин интернет менен камсыздоо маселесин чечүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу кеңешмеде билдирди. Бул маселе көптөн бери көтөрүлүүдө жана биз жалпы компьютерлештирүү менен заманбап санариптик технологиялардын кылымында жашап жатканыбызды эске алуу керек, деди
Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчыга берилген маалыматка ылайык учурда мектептерди интернетке кошуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө жана ал бул оптикалык линиянын курулушунан соң толугу менен жыйынтыкталат. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева учурда республиканын мектептеринин 55%-ында интернет жеткиликтүү экенин маалымдады. Азыр тапшырма берилди, кыска мөөнөттө планды кайра караштырып, приоритеттүү форматта, андан тышкары кайсы жерде азыркы убакта техникалык кабелдер барган болсо, ошону кайра батыраак интернетке кошконго, ошол айылдарды, ошол мектептерди. Азыркы тапшырма боюнча ар бир мектепке оптикалык кабель менен тартууга аракет кылабыз. Негизи азыр жарым-жарымдан болуп атат. WiMAX технологиясы менен камсыз да кылынган, кээ бирлери оптикалык кабель менен камсыз кылынган. Бирок биздин келечегибиз үчүн, мектептер үчүн, биздин сапаттуу интернет болуш үчүн кабель менен тартканга аракет кылабыз. Мы в целом говорили о ситуации в системе образования, о тех направлениях работы Министерства образования, для того, чтобы мы, скажем так, выполняли свои задачи. Для нас главная задача – это качество образования. Качество образования зависит, конечно, от многих факторов, среди которых в первую очередь это педагог, учитель в центре стоит, это его квалификация, это его подготовка. Следующий очень такой важный фактор – это содержание, содержательная часть нашего образования, это наши программы, это наши стандарты, это наши учебники, содержание наших учебников. Здесь тоже у нас очень много проблем. Ну и следующее направление, следующий фактор – это условия, в которых обучаются наши дети, то, что мы можем со стороны государства предоставить для обучения наших детей, в том числе это и строительство наших школ. Мен айылда туулуп чоңойгом. Жер иштетип, түшүм жыйнап, ата-энеме жардамдашууну дайыма жакшы көрчүмүн. Ийгиликтүү фермер болуш үчүн жакшы даярдыктан өтүү керек экендигин мен мектепте окуп жүргөндө эле билгем. Кесиптик лицейде бизге мал багууну үйрөтүштү. Электр жана газ менен ширетүүнү үйрөтүштү. Дыйкандын техникасы кандай татаал болбосун, аны башкарып оңдоону үйрөндүк. Эми трактор, комбайнды оңдоп, түшүм жыйнай алабыз. Бүгүн биз өзүбүздү гана эмес, өлкөбүздү да багалабыз. Кесипке үйрөнүү менен бирге сиз мамлекеттик үлгүдөгү диплом менен сертификатка ээ боло аласыз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттиги. Кесиптик техникалык билим, келечекке ишеним. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүнүн берүүсү. Биз бүгүнкү чыгарылышта окуу жылынын мөөнөтүн которуу тууралуу маек курабыз. Эмне үчүн окуучулар 1-сентябрда эмес 10-сентябрда мектепке барыш керек? Бизге Билим берүү жана Илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна жана туризм департаментинин директору Жаманкулов Азамат Капарыч айтып берет. Кош келипсиздер. Надира Сынташевна, бул демилге бир тараптуу пикирлерге ээ болбой жатат да. Негизи окуу жылын 10 күнгө жылдыруу кандай артыкчылыктары берет? Ооба, азыркы учурда бул депутаттар, Жогорку Кеңештин депутаттары көтөрүп чыккан демилгени азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жарандары, бул ата-энелер, окуучулар, педагогдор жана эксперттер абдан кызуу талкуулап жатышат да. Азыр эл пикир деген борбор бар. Бул өз алдынча мындай көз карандысыз борбор. Ал ушул сурамжылоону жүргүздү да. Ошол сурамжылоо боюнча анын жыйынтыгын карасак, Ысык көл, Нарын, Талас жана Баткен областтары, Ош областы дагы бар. Алар бул демилгени көпчүлүгү 60-50% өткөн биздин жарандар муну колдоп жатышат да. Бул кандай мындай артыкчылыктары же болбосо кандай бир пайда келтирет да, эгерде муну жылдырсак. Бул биринчиден окуучуларга ата-энелерине дагы бир аз даярданып алууга, окуу жылына бир аз болсо дагы ден соолугун дагы чыңдап алууга жардам берет.
Ошондой эле биздин педагогторго баягы сиздер билесиздер, окуу жылы башталганда ар бир педагог өзүнүн пландарын карап чыгып, бир жылга кошумча алымча киргизип, педагогтор менен иштешип бирге даярданыш керек да. Ошондой эле көпчүлүк ата-энелер бул ушул эле жылы чыккан бир мындай маселе эмес да. Муну бир 5-6 жылдын ичинде эле улам ар кайсы биздин жарандар көтөрүп келе жатат да бул маселени. Бул туризмге дагы байланыштуу. Анткени биздин көп ата-энелер көп учурда эле биздин мектептин директорлору мындай арыздануу менен келчү да. Көп эле ата-энелер кайра суранып атат. Жетишпей калдык, көлгө барбай калдык, эс алып, анан балдарыбыз менен биргеликте барып келсек жакшы болот эле деген да ушундай учурлар болчу да. Эми окуучулардын дагы көпчүлүгү, ата-энелер дагы, педагогтор дагы өзгөчө региондордо муну колдоп жатышат. Колдоону азыраак көрсөткөн бул статустук биздин мектептер, бул Бишкек шаарында, анан Ош шаарында болуп жатат да. Эми бул демилгеге ар кандай көз караш менен мындай иликтөө жүргүзсөк болот. Бир жагынан бул баягы стереотиптүү, биз көнүп калган Советтер Союзунан бери келген 1-сентябрда баштасак окуу жылын эмне болмок эле, эмне үчүн жылдырып атасыңар деген ой болуп атат. Бирок келгиле карап көрөлү, көп эле өлкөлөрдү бул сөзсүз эле 1-сентябрда окуу башталып калсын деген бир эч кандай бир мындай катып калган бир мындай пикир жок. Ар бир өлкө өзүнүн экономикалык жана башка жагдайларына жараша өздөрү аныктайт да кайсы. Эгерде бул кеңири талкуудан кийин бардыгы буга муну кубаттаса, ооба биз тиешелүү ар кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизип туруп муну кабыл алсак болот да. Азыркы учурда биз 1-чейректен баштап 4-чейрекке чейин бардык окуу күндөрүн карап көрдүк. Окуу планына жараша биз эгерде 1-сентябрда эмес 10-сентябрдан баштасак, анда биздин окуу жылыбыз 31-майда аяктайт экен. Каникулдар ошондой эле 1-чейректен кийин кайра каникул болот, 2-чейректен, 3-чейректен кийин. Мугалимдердин айлык акысына же алардын окуу жүктөмүнө бул эч кандай таасирин тийгизбейт. Эң негизгиси туура баягы окуу жүктөм белгилениш керек ар бир мугалимге, анан кийин керектүү бир өзгөртүүлөрдү биз киргизебиз, бирок окуу процессине, билим сапатына бул ушундай өзгөртүү киргизсек эч кандай таасирин бербейт экен. Чоң рахмат. Азамат Капарович, экономикалык негиздер тууралуу да сөз козгоп калдык. Негизи туризм тармагына мындай демилге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Демилге бүгүн эле чыккан демилге эмес, көп жылдан бери коомчулукта талкууланып келип атат. Анын ичинде туристтик коомчулук дагы биз ушул демилгени баягы убагы менен көтөрүп келгенбиз. 1-сентябрдан 10 эмес 15-сентябрга чейин жылдыруу боюнча да бир канча сунуштар болгон. Эмне себептен? Анткени бизде баягы сезондун эң туу чокусу ушул июль-август айларына келет. Августтун көбүнчө аяк ченинде барып жакшы сезондор башталат. Ал эми сентябрь айы бул бархатный сезон деп коет. Бархатный сезондун учурунда дагы калып, эс алып, баягы суу аябай жылуу, аба ырайы жылуу болуп турган учурда 1-15-сентябрга чейин калып, эс алабыз деген биздин өзүбүздүн ички баягы жарандарыбыз абдан көп. 20-августта, 25-августта эле ушул 1-сентябрга даярданабыз. Биз окуу жылына даярданыш керекпиз деп үй бүлөсү менен кеткен учурлар абдан көп да. Көп эле ушинтип кетишет. Ошондуктан эгер 10-сентябрга жылдырылып кала турган болсо, бул ушул көл жээгиндеги пансионаттардын өнүгүшүндө, негизи эле туризмдин өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошмок. Биринчиден, экинчиден биз эгер мисалы жалпылап келип коомчулук, өкмөт ошол кадамга бара турган болсо, анда биз туристтик бизнес менен дагы сүйлөшүп атабыз, пансионат, санаторийлер менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ушу 1-сентябрдан 10-сентябрга чейин бир жеңилдетилген кандайдыр бир программаларды иштеп чыгып, келгиле мынакей биз ушундай кадамга барып атабыз. Тиги ата-энелерди, окуучуларды, мугалимдерди жеңилдетилген программа менен алып келип, көлгө эс алдырып, мисалы ден соолугун чыңдоого кандайдыр бир шарт түзөлү деген бүгүнкү күндө биздин сунуштар дагы болуп атат. Надира Сынташевна, бул азыр демилге гана негиздеби же долбоор иштелип жатабы? Канча мөөнөттөрдө ишке ашышы мүмкүн эгерде колдоого ээ болуп калса?
Ооба, биз азыр абдан терең иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Окуу планы боюнча эгерде 2018-2019 окуу жылына бул чечим чыгып калса, анда кандай өзгөрүүлөр кирет болду экен деп, ал чечимдердин баардыгын даярдап атабыз да. Ошол эле учурда биз практиктер менен, жетекчилер менен, башка эксперттер менен иштеп чыксак, анда биздин окуу планыбыз бул 10 күнгө кечирээк башталганы менен бардыгы өз учурунда ишке ашыра алат экен. Ошон үчүн биз тиешелүү эгерде коомчулук, өкмөт дагы, коомчулук дагы, эксперттик коомчулук дагы муну колдосо, биз тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө даярбыз да. Биздин документтер даяр. Эл пикир деген ушул борбор атайлап сурамжылоо жүргүздү. Сурамжылоого ата-энелер өзүнчө катышты, өзүнчө бир топ болуп. Окуучулар өзүнчө катышты, мугалимдер өзүнчө, анан эксперттердин пикири өзүнчө алынды да. Ошол жерде ата-энелердин көпчүлүгү өзгөчө региондор. Мисалы, Талас областы, Ош областы, Нарын, Ысык-Көл, Баткен областы. Ата-энелердин көпчүлүгү 84%-га чейин ата-энелердин көпчүлүгү муну колдоп атат да. Ал эми бул демилгени колдобой жаткандарды айтып кеттиңиз, балким консервативдик көз карашта болушу мүмкүн деп. Ал эми чет өлкөлүк тажрыйбаларга токтолсок, кандайдыр бир мисалдарды келтире аласызбы? Келгиле, мисалы, бир нече өлкөнү алалы. Бул келгиле Финляндияны алалы. Атайын бул өлкөнү мисал келтирип атам, анткени Финляндия менен Кыргызстандын климаттык абалын алсак, аябай экөө карама-каршы деп айтсак болот да. Финляндия бул тиги түндүктөгү өлкө, ошон үчүн алар мисалы августта баштайт экен. Келгиле Японияны алалы, алар болсо жазында баштайт экен. Көрдүңүздөрбү, ар бир өлкө өзүнүн баягы жагдайын, абалын, экономикалык, туризм, ушундай абалдарды карап көрүш керек да. Анан бул бизде 1 сентябрда деп башталып калган, бул Советтер Союзу менен тарых менен байланыштуу да. Ушул убакка чейин эле КМШ өлкөлөрүндө, көп эле өлкөлөрдө 1 сентябрь деп аткан, бирок азыркы учурда карасак, мына Азамат Капарович айтып калды Өзбекстан тууралуу. Өзбекстан дагы өзүнчө карап атат, ойлонуп атат кайсы. Ал эми Россия өзү деле баягы Советтер Союзунун курамындагы эң чоң республика, азыр деле ал ойлонуп атат да. Мисалы, 15 сентябрдан деген бир уктум маалыматты, да 20 сентябрдан деген да бир маалыматты угуп атам. Эми билбейм, алар талкуудан кийин кайсы немеге келишет. Көрдүңүздөрбү, мындайда бул кандайдыр бир катып калган, анан бул ушул мыйзам деген нерсе жок да. Муну биз талкуулап, эксперттердин пикирлерин эске алып, анан чечишибиз керек да. Азамат Капарович, биз буга чейин эле билебиз, биздин студенттер, жаштар негизи эле ошол жай мезгилинде Ысык-Көлгө тейлөө тармагына иштегене кетишет да. Анан ошол сентябрдын башталышы менен ошол тейлөө тармагынын кескин түрдө азайып кетиши, ошол студенттерге байланыштуу, окуу мезгилине байланыштуу кандайдыр бир экономикага, туризмге таасирин тийгизчү беле? Эми биринчи жана көтөрүлүп кеткен маселе боюнча да өзүм оюмду билдирип кетсем, Надира Санташевна айткандай, баягы башка ар бир мамлекеттин өзүнүн географиясына жараша, өзүнүн аба шарттарына жараша баягы окуу жылын баштоо мезгили ар кандай. Биз дагы бир сыйра карап көргөнбүз, андагы кээ бир мамлекеттерде октябрда башталат экен, кээ бир мамлекетте сентябрдын ортосунда башталат экен. Бизде эмнеге 1 сентябрь же мисалы 15 сентябрь болбосун? Бизде көбүнчөсү ушу жайкы мезгилде биз окуучуларга каникул уюштурабыз. Эмнеге? Анткени класстарда отуруш, ал жердеги аба ырайынын ысыктыгы кичине ар бир окуучуга баягы таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн жайкы мезгилге бүгүнкү күндө каникул учур катары көрсөтүлгөн. Бирок башка башталышы боюнча баягы 1 сентябрь менен 15 сентябрга жылдыруу боюнча же жылдырбоо боюнча бул баягы мурдагыдан калыптанып калган көз караштан эле бүгүнкү күндө бир канча баягы карама-каршылыктар келип чыгып атат болуш керек. Бирок мен ойлойм, ушу 10-15 сентябрга жылдырууга баардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул өзүңүз айткандай ошол жерде Ысык-Көл жээгинде иштегендер дагы окуучулар үчүн дагы таасирлүү, анткени жайкы учурда көптөгөн биздин студенттер, көптөгөн баягы жогорку окуу жайынын окуучулары ошол жерлерге барып иштешет. Алар дагы бир 10-15 күндүк кошумча
дагы баягы өздөрүнүн окуусун алуу, өздөрүнүн жашоосун алуу акча тапканга мүмкүнчүлүгү болот. Бул баягы жөн эле ошол жердеги жумушчулар катары карап көрө турган болсок. Бирок жумуш берген пансионаттар, санаторийлердин бардыгы ошо 10-15 күнүн ичинде бир кыйла эле көрсөткүчтөрү жогорулап, экономикага кандайдыр бир салымы келмек эле. Сиздерге келип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз бүгүн окуу жыл мөөнөтүн жылдыруу боюнча маек курдук. Маектешкен мен Жеңишгүл Шабданбекова. Саламатта калыңыздар.